100.000 балага эсептегенде нарын эң алдыда, а бирок жалпы сан эсептеген албетте Бишкек Ош болуп калат. Бишкек Ош Чүй Жалал Абад төртөө. Кедей үй бүлөлөр көп, жана баягы мигранттардын үй бүлөлөрүнөн деле көп. Бүткүл 100% кылып алсаңыз, ошонун 40%ы кан рагы болот, лейкоз деп коет. Ошонун 40%ы лейкоз болот, 15%ы мээний шишиктери болот, калган шишиктер баары 9%тан бөлүнөт экен. Маанилүү оорулардын бириси бул онкологиялык оорулар. Чоңдордун арасында бул мисалы 2-3 орунда өлүм себептеринин арасында. Кичинекей балдардын арасында өнүккөн өлкөлөрдө 2 же 1 орунга чыгып калган. Бизде Кыргызстанда кырдаалгандай эмес, бизде 4-5 орунда. Бирок биз өнүгүп келаткан өлкө болгондуктан, медицина алга жылгандыктан, биз ушу алдын ала иштеп, ушу балдар онкологиясын өнүктүрүп, ушул көйгөйлөр чыкканда ошого даяр болуш үчүн камсызданып жатабыз. Негизги бул балдар онкологиялык оорусу бул деген стабилдүү көрсөткүч экен. Анткени мисалы чоңдор онкологиясын карасак, ал деген көбүн эсе бул чөйрөдөн жана адамдын ушу жашаган шартына байланыштуу болот экен. Мисалы өпкөнүн рак оорусу мисалы тамеки тарткандан болот, же болбосо мисалы шахталарда иштегенден болот, же болбосо кандайдыр бир асбест, ошого окшогон зыяндуу заттар менен иштешкен адамдарда болот. Балдарда мындай нерсе болбойт, анткени балдар эч жакта иштебейт жана тамеки тартышпайт, башка нерсе кылышпайт. Ошондуктан балдар онкологиялык оорулар бул генетикалык өзгөрүүлөрдөн пайда болгон оору деп эсептелинет. Ошондуктан бул көрсөткүч бүткүл дүйнөдө бирдей болуш керек деген ушундай илимий маалымат бар. Бул көрсөткүч мисалы дүйнөдө ар бир 100.000 балага жылына 14-18 чейин катталыш керек экен. Бизде бул көрсөткүч 2014-дөн мурун 8 учур болчу, азыр болсо 10-11ге чыктык. Бул көрсөткүч биздин балдар начарыраак жашап калды же мисалы чөйрө өзгөрдү деген көрсөткүч эмес, жок, тескерисинче бул ушул медицина кызматкерлеринин иштегендери баягы күчөйдү дегендин көрсөткүчү. Анткени bundan murun деле бул оорулар бар болчу, бирок аларга туура диагноз коюлбай, убагында коюлбай, ошо менен билинбей калышчу. Бишкекке же Ош шаарына жетпей калган учурлар деле көп болчу, алар албетте тастыкталбай. Кыргызстандын азыркы көрсөткүчү 2014-жылкы көрсөткүчтөрү далилденген учурлар жылына 100-120 болчу, азыр болсо 180ден ашып 200ге жакындап калдык. Бул көрсөткүч дагы да будан да көтөрүлөт, менин оюмча 200-250ден ашык болот, анткени биздин элдин санына ошончо көрсөткүч болуш керек. Ошого карата бул ушул иш-чараны да уюштуруп аткан себебибиздин бири. Рактын бул көрсөткүч да кызык нерсе экен, бүткүл дүйнөдө бул көрсөткүчтөр бирдей экен. Кыргызстандыкы болсун, мисалы Канада, Америка, кайсы өлкө болсун бирдей болот экен структурасы. Ушул бүткүл 100% кылып алсаңыз, ошонун 40%ы кан рагы болот, лейкоз деп коет. Ошонун 40%ы лейкоз болот, 15%ы мээний шишиктери болот, калган шишиктер баары 9%тан бөлүнөт экен. Бул көрсөткүч бирдей. Тамак аш чөйрө таасир этпейт деген маалымат бар. Далилден, мисалы медицинада болгондуктан далилденген маалыматты бериш керек. Ошо далили болгон нерсе бул жерде балдар онкологиясынын себепкерлери деп бир да нерсе аныкталбаган. Балким, мисалы без рак оорусу бар, ошол жерде балким вирустар деген бир тыянак бар. Калган ооруларда кайсы эмне оорулар же эмне чөйрө же кайсы зыяндуу зат буга алып келет деген эч бир далил жок. Ошондуктан бул мисалы балдар онкологиясы, мен будан да мурун айттым, генетикалык өзгөрүүлөрдөн улам чыккан нерсе. Бул адамдын клеткалары бөлүнүп атканда кандайдыр бир себептерден туура эмес бөлүнүү болуп, мутация пайда болуп, ошондон пайда боло турган оору. Эми чоңдордун онкологиясын айтып атсак, эми тамак аштан мисалы Кыргызстанда эң алдыңкы орунду ээлеген ашказандын ракына түздөн-түз анын катышы бар. Ал белгилүү эле нерсе. Мисалы Польшада эле же Болгарияда бир 2 район бар. Ошол жерде бирөөсүнүн ашказан рагы көп экен, экинчисинде аз экен. Изилдесе көрсө ошол бир райондо мисалы ал жерде салт бар экен,
жуманын башында бир саланы эритет экен, ошонун үстүнө тамак жасайт экен, и бүткүл жуманын ичинде ошол майдын ичине тамакты жасай берет экен, алмаштырбай. Ошол жерден баягы дарыгерлер барып изилдегенден ошол рак ашказанын чыгарат деп туруп далилденип калды. Мисалы, бул далилденген нерсе бир майга казанга куйгандан кийин анын үстүнө башка тамак, бир эле жолу тамак жасаш керек, андан үстүнө жасабаш керек. Демек, мисалы, биз базарларда, ар жерлерде көрөсүңөр, пирожки жасашат. Бир майга 2 күн 3 күн жасай берет. Демек, ал зыяндуу нерсе. Андан тышкары нерсеси бул боектор. Боектор жана могу заменители вкуса, ар кандай бир заттар болот. Албетте алар онкологиялык ооруларга алып келиши мүмкүн. Болбосо, мисалы, ар кандай боектор бар, бензолдун же болбосо башка заттардан чыккан нерселер, ошолор клеткага киргенде өзгөрүүлөрдү алып барып, ошол жерде мутация кылып, кийин ракка алып барат. Ал деле албетте. Андан тышкары азыр болсо тамеки тартуу маселеси бар. Тамеки тарткандыктан бул өпкөнүн рагы көбөйөт. Азыр болсо айымдар да көп чегип калган. Алардан, мисалы, аялдардын тамак рагы көбөйүп калган акыркы учурларда, жана өпкө рагы. Андан тышкары биздин баягы жашоо шарттарыбыз, баардык нерсе өзгөрүлгөн. Мисалы, менин мугалимим Закир Пашаевич Камарлин айткан сөзү эсимде. Ал киши эми 70-60 жылдары иштеп баштаган. Ал айткан, мисалы, мен баягы онкогинекология бөлүмүнө киргенде 60 жылдары, ал жерде орус улутундагы адамдар көрүнбөчү мага дейт. Аз болчу, жалаң кыргыздар жатышчу дейт. Мамологияга киргенде бир да кыргыз аял жок болчу ал жерде. Азыр болсо тескерисинче, мисалы, мамология баягы көкүрөк рагы көбөйүп калды. Кыргыздарда аябай көп азыр. Биринчи алдыңкы орундарда ал жерде азыр кыргыздар эле жатышат. Азыр көп эле болуп калды да. Ал болсо, мисалы, баягы эне сүтү менен багуу баланы өзгөргөн, мурун аялдар көбүрөөк төрөчү, көбүрөөк эмизчи, ошондуктан баягы эмчек рагы аз болчу. Көкүрөк бези рагы аз болчу. Азыр көбөйүп калды. Ошондой өзгөрүп турат. Бизде баягы чоңдор онкологиясы бул аябай өзгөрүүчү нерсе. Кыргызстандагы көрсөткүч менен, мисалы, Америкадагы көрсөткүч такыр башка. Ал жердеги башка рактар алдыда, бизде башка рактар алдыда болушу мүмкүн. Японияда, мисалы, ашказан рагы биринчи орунда, а башка рактар аз. Мисалы, Америкада простата рагы, мисалы, биринчи орундардын бири, бизде алдыда эмес ал оору. Ошон үчүн өзгөрүп турат, жерге, шартка жараша. Ооба, мен кесиптешим айткандай, тырмактын эле чачтын рагы болбойт, калган бүт жердин рагы болот. Мурун деле бар болчу. Эми сиздерге көп кеңири кездешпейчи, анткени баягы маалыматта берилбейчи, интернетте жок болчу. Негизи рактын 3 түрү болот. Бири рак деп коет, анын өзү рак, ал деген эпителиалдуу клеткадан пайда болгон нерсе. Экинчиси саркома деп коет, ал жумшак эттен пайда болгон нерсе. Ушул саркома, мисалы, балдарда көп болот. Балдардыкы рак болбойт, көп кездешпейт. Саркома деп коебуз, эми баягы жалпак тил менен айтканда рак дей беребиз да. И үчүнчүсү бул кандын рак оорусу, бул лейкоздор. Бул деле мурун деле кездешилчү, баардыгы эле кездешилчү. Бирок азыр элдин саны көбөйүп атат биринчиден, экинчиден жана мен айткандай мурунку башка ооруларды жеңип калганбыз. Мисалы, мурун эгер жүрөк ооруса да, мисалы, стенокардия, инфарктка алып барчу, ошо менен бейтап кетип калчу. Азыр болсо стенд коет. 10 жыл, 20 жылга узартып берди жашоону. 10 жыл, 20 жыл көбүрөөк жашаганда, адам канча көп жашаса, ошончо көп клеткалар мутацияга түштүк болду, мутацияга неме болуп калат да, подвержен болуп калат. Ошондон кийин бул ушундай оорулар чыгып калат. Негизги бул деле көрсөткүч. Мисалы, мен 2000 жылдардын башында онкологияга келгенде бир топ оорулар сакайбачы. Азыр ал оорулардын көбү сакайып калган. Баягы медицинадан жетишкендик көп нерсе бар. Бирок баягы оорулардын сандары көбөйгөндөн элге көрүнбөйт. Рак жаман экен деп ойлой берет. Бирок чынында чоңдор онкологиясында да, балдар онкологиясында да акыркы бир 20-25 жылдын ичинде аябай көп нерсе жасалынды, жана көп нерсе дарыланып калды. Чындыкты айтыш керек, мисалы, бир бейтапка биз эсептегенбиз, бөлүмдө отуруп эсептегенбиз, бир бейтапка канча акча кетет экен деп туруп эсептесек, 300 миңден 600 миңге чейин химиотерапиясы кетет экен. Ошондо андан тышкары кан керек, система керек, антибиотик керек, баардыгы керек болуп калгандан кийин эми бир орточо 500 деп коелучу. Орто санга койгондо 500 миң деп койгондо, бизде жылына 180 бала болгондо химиотерапиясына эле 90 миллион кетиш керек экен.
туурабы? 90 миллион бул жөн эле химия терапия. Андан тышкары антибиотик, кан пан айткандай керек болуп калат. Эми биздин тарыхыбызга карайлы. 2014 жылы бизде өлкө тарабынан миллион сом берилчү, 1 миллион сом болгону берилчү. Кийин анан 10 миллионго көбөйдү. Анан 2020 жыл, 21 жылы 20 миллионго көбөйдү. Өткөн жылы бизге 100 миллион берилди өлкө тарабынан ушу химия дарылоодо сатып алгыла деп. Эми бирок бул жерде дагы баягы акча көбөйгөнү менен проблемалар толтура. Мисалы эми Кыргызстандын рыногу өтө кичинекей өлкөбүз. Кыргызстанга чоң болгон баягы фирмалар химия дару чыгарган келбейт. Келгиси да келбейт. Алар биз 20 дары, 30 дары үчүн келишпейт. Онкологиялык дарылар бар. Азыркы мен айткан нерсе бул деген первичный лечение деп коет. Биринчи, рецидив болот, кайра оору кайталанат, наркотик, ал жерде дагы башка дарылар бар. Ошон үчүн бул өтө оор маселе, албетте оор маселе. Бирок оор болгону менен өзгөрүүлөр да аябай жакшы болуп атат менимче. Эми биз мисалы 2014төн бери 10 жылдын ичинде 100 эсе көбөйгөн болуп атпайбы? Мисалы 1 миллиондон 100 миллионго чыгып кетти. Бул жакшы көрсөткүч менин оюмча. 10 жылдын ичинде аябай көп нерсе жасалынды. Эми лейкоздор, аккан оорусу. Аккан оорунун белгилери бул мисалы кандайдыр бир себепсиз баланын өңү агарып, бозоруп, кандайдыр бир себепсиз нерселер үчүн алы кетип, алсырап, жатып калып, ушундай болот. Негизи биздин онкологиялык оорулар, кан оорусу бул түздөн түз симптомдору жок, табылбайсыз. Мисалы биздикилер башка окшош берет. Аябай көп бейтап бизге мисалы гриппке окшош болуп түшөт. Негизгиси бул ата-энелерге мындай көңүл бургула деш бизге кыйын, анткени ата-энелер адис эмес албетте. Анан бирдеке болсо эле рак балам мындай эле чуркап жүрө бергенин каалабайм менчи. Бул негизги бул маалымат биринчи дарыгерлерге арналат, бул педиатрларга. Педиатрлар биле билиш керек да. Аларга бейтап түшкөндө кайсы учурларда ушул онкологиялыкка окшошуп баратат деп туруп, мисалы жаңы айткан канап баштайт, мурдунан канап баштайт, диштери шишип баштайт, температура көтөрүлүп, алсырап, куу болуп, бети денеси агарып, ошондой болуп баштайт. Ошол себептерде көңүл буруп коюш керек. Кайсы учурда бала аман калат деген изилдөө өткөрдү. Бул изилдөөнүн натыйжасында бир эле нерсе эң маанилүү экен. Бала каякта жашайт? Өнүккөн өлкө болсо ал аман калат экен, өнүкпөгөн өлкө болсо чарчап калат экен. Биз жаңы изилдөөлөрдү өткөрдүк. Жаңы изилдөөлөрдү өткөргөндө мисалы эң көп албетте бул Бишкек, Чүй, Ош, анан Жалал Абад болуп калды. Албетте ал жактан көп, бирок ал элдин саны көп болгон үчүн. Анан биз 100 миңге эсептегенде, 100 миң балага эсептегенде Нарын биринчи орунга чыгып кетти. Көрсө, Нарындан аз бала түшкөнү менен элдин санына эсептегенде Нарындын көрсөткүчү бул дүйнөлүк көрсөткүчтөргө окшош экен. 12-13 көрсөткүч берди. 100 миң балага 12-13. Демек бул биз ошон үчүн Нарынды тандадык да, ошон үчүн Нарынга барып келдик да, биринчи барып ошол жердеги педиатрларга рахмат, жакшы иштейт экенсиңер, демек жакшы көрүп баягы убагында таап атыпсыңар деп туруп айтып мактап келдик. Азырчы күчөтүп да максатында анан Ошко барабыз андан тышкары. Ошон үчүн азыркы биздин топтолгон маалымат боюнча ушу 100 миң балага эсептегенде Нарын эң алдыда, бирок жалпы сан эсептеген албетте Бишкек, Ош болуп калат. Бишкек, Ош, Чүй, Жалал Абад төртөө. Ал жерде элдин саны боюнча. Эми социалдык абал боюнча жакшы суроо. Эми биздин өзүбүздүн байкообуз боюнча көбүнчөсү кедейлер болот. Негедир? Кедейлер болот. Бай балдар бар, эми аларда деле болот. Богатые тоже плачут. Почему? Азыр изилдөө өткөрүп атабыз. Бир чоң изилдөөгө киргенбиз өткөн жыл. Дедика деген бир ВОЗ тарабынан уюштурулган бир чоң изилдөө. Ошол жерде баягы биз азыр суроолорду берип атабыз. Жакында алда изилдөө бүтөт. Азыр 70 бейтапты изилдедик. Ата-эне канча акча табат деген ошол жерде суроо бар. Ошондо биз так айтып бере алам да. Бирок биздин мындай сырттан караганыбыз боюнча кедей үй бүлөлөр көп, жана баягы мигранттардын үй бүлөлөрүнөн деле көп да. Мисалы чоң апасынын колунда, тайнесинин колундагы балдар да көп чыгат.
анткени кароосуз калат да, ата энеси баягы көрбөй калат, Москвада акча табып жүрөт, балдары берде жүрөт, чоң апа чоң энеси көрбөйт, алар эми баягы кары болуп калгандан кийин көп нерсе көзүнө көрүнбөйт, билинбейт. Ошондуктан ошондой үй бүлөлөрдөн көп. Жана ажырашкан үй бүлөлөрдөн да бир топ балдар бар. Бир жолу биз деле аны байкаганбыз, өз ара байкаганбыз. Ажырашкан уруш көп болгондуктан, баягы стресс болгондуктанбы же кандайдыр башка себептерденби айтыш кыйын, аны изилдеш керек. Жөндөн жок айтып коюш, бул бир айтып алсаң, анан ал сөз үчүн баягы билимий адам болгондон кийин жооп берип калыш керек да.